Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктардын берүүсү, аны мен Нурпейила Шоркозу алып барам. Кызылкаяда кутурмага чалдыккан ит 8 кишиге кол салды. Кызылкаяда кутурмага шектелген жолбун ит 8 адамды тиштеп, аларга жаракат келтирген. Мындан сырткары 3 баш бодомалга да кол салган. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка караганда, окуя 22 августта 14:30 чамасында орун алган. Жаракат алгандардын 5-өө балдар, 2-өө өспүрүм жана 1-өө 44 жашта. Ал эми кутурмага шектелген жолбун ит окуя болгон күнү жок кылынып, лабораториялык текшерүүгө жөнөтүлүп, кутурма илдети аныкталган. Учурда жаракат алгандар ооруканага жаткырылып, дарыгердин көзөмөлүндө дарыланууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Баткендеги энергетика тармагында мыйзам бузууну аныктады. Баткен районунун электр тармактар ишканасынын электр энергиясын керектөөгө жана төлөмдөрдү эсептөөгө байланыштуу каржылык алдамчылык фактылары аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен кабарлашты. Маалыматта Баткен облусунда электр энергиясын керектөө үчүн узак убакыттан бери төлөм жүргүзбөгөн абоненттер бар экендиги аныкталганы, алардын айрымдары Баткен райондук электр тармактарынын кызматкерлеринин патронажынан пайдаланып, акча төлөөдөн бошотулуп, жарыкты өчүрүүдөн качышкандыгы, ошондой эле алдын ала эсептөөлөр боюнча акыркы бир нече жылда жылына 10 миллион сомго чейин карыздар түзүлүп келгени жазылат. Бул карыздарды жабуу үчүн Баткен райондук электр тармактарынын кызматкерлери Баткен шаарынын жана Баткен районунун билим берүү бөлүмдөрүнүн кызматкерлери менен келишим түзүшкөн. Ошондой эле электр энергиясын формалдуу түрдө кошумча керектөө үчүн башка мамлекеттик органдардан мыйзамсыз төлөм алынган. Учурда бул иштин бардык жагдайларын аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Ошто эгемендүүлүк күнүнө карата көкбөрү мелдеш өтөт. Ош облусунда 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата көкбөрү жана улуттук спорттун түрлөрү боюнча президенттин кубогу өтөт. Бул тууралуу өкүлчүлүктөн билдиришти. Ага ылайык спорттук иш-чаралар бүгүн 28 августтан тарта 31 августка чейин созулат. Иш-чаралар Ош облусунун Төлөйкан ат майданында жана Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадионунда өтөт. Ат майданда көкбөрү, ат жабыш, эреңиш, ат оюндары жана салбуурун боюнча беттештер өтсө, ал эми Борбордук стадиондо кыргыз күрөшү, алыш белбоо күрөшү, классикалык кыргыз күрөшү, ордо, айкүр жана таяк тартыш боюнча беттештер өтөт. Байге фонду 9 миллион сомду түзгөн. Мелдешке республиканын бардык аймактарынан, Ош, Бишкек шаарларынан жана Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстандан келген спортчулар катышат. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.